учурда жогорку кеңештеги эки депутаттык топ тарабынан иштелип чыккан мыйзам менен мен таанышып көрдүм. Бирок тилекке каршы олуттуу өзгөрүүлөр киргизилген жок. Бул жетишсиз деп ойлойм. Менимче бул жолку өзгөртүүдө төмөндөгүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүү керек да. Биринчиден азыркы шайлоо мыйзамынын негизинде эң жогорку мыйзам чыгаруу бийлиги болгон парламентке жалаң гана колунда бар бай адамдардын келип өзүнүн ишин мыкты билген, адискөй, патриот, бирок акчасы жок адамдардын парламентке келүүсүнө мындай өбөлгө түзгөн мыйзам жок да. Мына ушундай механизмди киргизиш керек. Бул биринчи өзгөртүү. Экинчиден, өзүңөр билесиңер, парламентке келген саясий партиялардын жана жеке депутаттардын коомчулуктун алдындагы жоопкерчилигин чыңдаш керек болуп турат. Бул дагы абдан көйгөйлүү маселе. Үчүнчүдөн, өзүңөр билесиңер, атаандаштык болгон жерде, анан кийин оппозиция болгон жерде гана өнүгүү болот да. Бүгүнкү күнү парламенттик оппозиция өзүнүн милдетин так аткарбай жатат. Тагыраак айтканда, жана парламенттеги азчылык өзүнүн милдетин так аткарбай жатат. Ошол өзүнүн милдетин так аткара турган эреже киргизиш керек. Төртүнчүдөн, өкмөттүн курамы аябай сапатсыз болуп калганын коомчулук көрүп билип атабыз. Себеби парламенттик шайлоо бүткөндөн кийин эле көпчүлүк коалициясына кирген партиялар өз ара бөлүшүп, энчи бөлгөндөй эле бөлүп алышып туруп, анан ошо министрлик бөлүнгөн министрликтерине өздөрүнүн квоталары тийген министрликтерге ошо партия лидеринин гана сөзүн уккан, эл үчүн иштебеген, өзүнүн ишин билбеген адамдар иштеп атат да. Ошон үчүн өлкөдө өнүгүү болбой жатат. Мына ушундай өзгөртүүлөрдү киргизгенде гана мындай толук кандуу, олуттуу өзгөрүү болду деп айтса болот. Ансыз азыркы депутаттар тарабынан киргизилип жаткан өзгөртүү жөн гана шайлоо системасын өзгөртүү киргизет деп элдин башын айландыруу, алдоо болуп калат деп айтсак жаңылышпайм да. Жалаң гана колунда барлардын парламентке келүүсүн чектеп, чыныгы профессионал, патриот адамдарды келтириши үчүн шайлоо мыйзамындагы шайлоо өнөктүгү учурунда талапкерлер тарабынан добуш алыш үчүн коротулган чыгымды кыскартыш керек, мыйзамдуу түрдө чек коюш керек да. Тагыраак айтканда, маселен, шайлоо өнөктүгү учурунда көрүнөк жарнактарга, телевидение, радиолордон кеткен рекламаларга аябай көп акча талап кылынат. 1 минуттук рекламанын телевидениедagi баасы минутуна $200, $300, $500 чейин жетет да. Мындай каражат жанагындай адискөй, бирок акчасы жок адамдарда жок. Ошон үчүн буга чек коюп туруп, анын ордуна шайлоо өнөктүгү учурунда айрыкча мамлекеттик телеканалдардан атайын программаларды ачып, ошондой эле частный телеканалдардан да, жеке менчик телеканал, массалык маалымат каражаттарынан дагы өзүнчө убакыттарды белгилеп берип, бая талапкерлердин өздөрүнүн программасын, өздөрүнүн ой мүдөөсүн мамлекетти өзгөртүү боюнча коомчулукка жеткирүүгө өбөлгө түзгөн механизм керек да. Ошондо каражаты жок эле, аз эле каражат менен, бирок чыныгы профессионалдардын парламентке келишине өбөлгө түзүлөт да. Бул биринчиси. Экинчиси, парламенттик оппозицияны кантип күчөтүүгө болот? Парламенттик оппозицияны бүгүнкү күндө өзүнүн милдетин аткарбай жатат да. Ал 3 милдет аткарыш керек. Биринчи милдети ал өкмөттүн аракетин сындап, көзөмөлгө алып туруш керек. Эгер туура эмес иш аракеттер жасаса, туура эмес жасап атасың, бул элдин кызыкчылыгына карама каршы келет деп бөгөт коюп, сындап туруш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, парламент тарабынан кабыл алынган мыйзамдардын коомчулуктун кызыкчылыгын көздөп атабы же көздөбөй атабы деген маселеге көзөмөл кылыш керек. Өзүңөр билесиңер, буга чейин айрым парламенттеги депутаттар тарабынан өздөрүнүн жеке фирмаларын
салыктан бошоткон мыйзамдар кабыл алынган. Аны коомчулук билет. Мына ошондойлорго жол бербеш керек. Аны үчүнчүдөн, албетте парламенттин депутаттары, ошо оппозициялык азчылык парламенттеги бул жалпы өлкөдөгү көйгөйлүү, тагдыр чечүүчү маселелерди тынбай көтөрүп, аны ошону коомчулукка жеткирип, аны ошону өкмөт тарабынан аткарылышына көзөмөл кылып туруш керек. Буга эмне тоскоол болуп атат? Буга азыркы шайлоо мыйзамында парламенттеги азчылыктын дагы өзүнүн энчисин анықтап койгон да, мыйзам түрүндө. Тагыраак айтканда парламенттеги азчылыкта калып каласың, бирок сен белгилүү бир жоопкерчиликтүү комитеттерди жетектейт. Бюджет комитетин жетектейт, коррупцияга каршы күрөш комитетин жана башка жоопкерчилик комитетти жетектейт дагы, өзүнүн энчисин алат, анан элдин кызыкчылыгын сүйлөбөйт, унчукпай отура берет. Ушул нерсени жоюп ташташ керек. Алар чындыгы оппозициялык милдетин аткарып туруш керек. Анан үчүнчүсү, кантип жоопкерчиликти күчөш керек. Бул маселе абдан татаал, бирок анда жасаса болот да. Ал үчүн дүйнөлүк тажрыйбаны эске алып, анан Кыргызстанга ылайыктуу шайлоо системасын киргизиш керек да. Маселен, Сингапурда моундай система киргизилет да. Элдер шайлоо учурунда партиялык тизме менен добуш беришет, бирок кайсыл шайлоого катышкан кайсыл партия көпчүлүк добушту алса, ошого парламенттин 50% плюс 1 добушун берет. Ал эми калган жанагы порогду өткөн партиялар болсо, парламентте оппозиция болуп кала берет. Ошондо абдан жакшы тең салмактуу система түзүлөт да. Себеби парламентте күчтүү жоопкерчиликтүү система түзүлөт, ошол эле мезгилде оппозиция да болуп турат. Себеби оппозиция аябай сындап турат, өкмөттүн ар бир кадамын сындап, туура эмес жагын элге көрсөтүп, коомчулукка жеткирип турат да. Ал эми ошол эле мезгилде өкмөттү түзгөн партия болсо, ал жалаң профессионалдардын, адискөй, билимдүүлөрдү жердин түбүнөн болсо да, чет мамлекеттен болсо да чакырып келип иштеткенге аргасы болот. Эгерде андай балдарды, андай уландарды, кыздарды таап келип иштетпесе, анда олуттуу экономикалык реформалар ишке ашпайт дагы 5 жылдын ичинде көрүнүп калат. Бир партия бийликте турду эле, бирок анын жакшылыктуу иштерди аткара алган жок деп туруп, коомчулук ага добуш бербей коет. Бүгүн учурда кандай болуп атат? Өзүңөр көрөсүңөр, учурда көпчүлүк коалициясы түзүлөт дагы. Алар өзара биригип алышып туруп, министрликтерди бөлүп алышат. Андан кийин адискөй эмес адамдар өкмөттө отуруп, ошо партиянын жетекчилигинин гана милдетин аткарып, өзүнүн жеке маселелерин чечип, жеке кызыкчылыгын ишке ашырып атат да. Бул кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин кызыкчылыгына төп келбеген мындай туура эмес система. Анан төртүнчүдөн, акыркысы, азыркы саясий системанын ичиндеги шайлоо мыйзамы өлкөдө саясий коррупциянын дагы күчөсүнө өбөлгө түзүп атат да. Ал кандай коррупция? Жана шайлоо системасына ар бир саясий партия шайлоого катышып жеңип келиши үчүн абдан көп каражат талап кылгандыктан, партия лидерлери шайлоо өнөктүгү учурунда болочок депутаттардын тизмесин түргөндө жаланган акчалууларды өзүнүн тизмесине киргизет, айла жоктон. Бул партия лидерлеринин жеке депутаттардын күнөөсү эмес, бул шайлоо системасындагы жетишпегендик. Бул ушул жерде саясий коррупция бар. Анан мындан сырткары партиялар парламентке келгенден кийин алар өкмөттү кураш үчүн дагы Кыргызстандын бийликтерин толук эле министрликтерден баштап жеке төмөнкү кызматтарга чейин өзара бөлүп алышат. Мошуга да чекит коюш керек да. Ошондо толук кандуу өзгөртүү киргизилди десе болот, анан ошондо гана өзгөрүү болот да. Ансыз Кыргызстанда өзгөрүү болбойт. Жөн гана эл далдоо да. Мындай классикалык өзгөртүү кылабыз десек, маселен, анда башкача өңүттөн иш алып барыш керек да. Тагыраак айтканда, азыркы системаны түбөрдү менен өзгөртүш керек. Анда шайлоо системасын эле өзгөртпөй, анда баш мыйзамды да өзгөртүүгө туура келип калат. Анткенин себеби дүйнөлүк адистер айтып атат, дүйнөлүк эксперттер айтып атышат, жергиликтүү адистер деле, саясатчылар деле тынбай айтып келатабыз. Азыркы Кыргызстандагы иштеп жаткан 2010 жылдан бери иштеп жаткан саясий система
бул же чыныгы парламенттик эмес, ошол эле мезгилде чыныгы президенттик система эмес. Чыныгы парламенттик система болгондо анда Кыргызстандагыдай саясий коррупциянын гүлдөп өнүгүшүнө өбөлгө болбойт да. Кандай саясий система, кандай саясий коррупция? Тагыраак айтканда, мисалы Кыргызстандын саясий системасы боюнча президенттин ыйгарым укугунда жалаң күч түзүмдөр президентке баш ийет. ГКМБ, коопсуздук, улуттук коопсуздук комитети, башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, эсептөө палатасы сыяктуучу ошол ыйгарымдарды колдонуу менен президент парламентти дагы өзүнө каратып алат, анан кийин сотторду дагы өзүнө каратып алат, анан өкмөт дагы президентке баш ийип калган да азыр Кыргызстанда. Ошон үчүн Атамбаевдин мезгилинде уюшкан мамлекеттик мындай уюшкан кылмыштуу топ түзүлүп калган да. Башында президент турган. Себеби карап көрбөйсүзбү? Өкмөт башчысы сөзсүз түрдө баш ийет. Эди баш ийбей көрсүнчү өкмөт башчы. Дароо эле кызматтан кетет же болбосо кылмыш иши козголот. А депутаттарды да баш ийдирип алган. Себеби жанагындай тартип коргоо органдары президентке баш ийет. Ошол эле сот системасында колдонуп, президенттин саясатына же болбосо президенттин жасаган ишине ким каршы чыга турган болсо, анан дагы соттордун колу менен эч себепсиз саясий себептер менен камалып атат. Ошентип туруп булар мамлекеттик деңгээлде кылмыштуу топ түзгөн дагы элдин каражатын эбегейсиз деңгээлде мындай көзөмөлсүз өзүнүн кызыкчылыгына колдонгондугу мына соңку мезгилдери көрүнүп калды. Элестетип көрүңүз, маселен, Түштүк Кореяда Пак Чон Хи деген жанагы мурдагы президент аял өзүнүн дос кызы аркылуу жеке компаниялардан 27 миллион долларды алып алган деп шектелип 24 жылга кезилди. Ал эми биздин Кыргызстанда жанагы жылуулук борборунда жалпы баш аягы 450 миллиондук чыгым, 450 миллион доллардык чыгым кеткен. Бул жерде эч кандай азыр мына жыйынтык чыкпай жатат. Азыр иш жүрүп атат, жыйынтык чыкпай жатат да. Мына ушул бул деген Кыргызстандагы аябай чоң жанагы саясий коррупцияга жол берген система да. Эгерде биз Кыргызстанда улуттуу саясий реформаларды жасайбыз дей турган болсок, анда чыныгы парламенттик система түзүш керек. Анда президенттин колунан жанагындай күч структуралар толук түрдө алынат дагы, ал өкмөткө берилет. А өкмөт болсо парламенттин алдында жооп берип калат. Тең салмактуу болуп калат да. А эгерде биз чыныгы президенттик башкаруу системасын өтсөзөк, анда Америкадагыдай система болуп калат. Америкадагыдай система Кыргызстандын эгемендүүлүк мезгилинде болгон эмес. Тагыраак айтканда, аткаруу бийлигинин башында президент турат, премьер-министр деген жок болот. Президент өзү келет дагы, шайланып келет дагы, өкмөттү өзү түзөт, толук курамын. Тышкы саясатты өзү жүргүзөт. Ал эми парламенттин колунда болсо, бюджет, мамлекеттик бюджетти көзөмөлдөөнү берип койгон. Алар мамлекеттик бюджеттин кайсыл жакка кетип атат? Эмне себептерден коротулуп атат? Элдин кызыкчылыгы үчүн иштетилип атабы, же жеке президенттин же анын командасы үчүн кетип атабы деген маселени дыкат көзөмөлдөп коомчулукка жеткирип турат. Маселен, мына Америкадагы системаны көрүп атпайлыбы? Трамп Мексика менен чек араны куруш үчүн бир нече миллиард доллар сурады эле, парламент бербей койду. Ушул сыяктуу мындай көзөмөл болот да. Анан ошол эле мезгилде сот системасын толук түрдө көз карандысыз кылып таштайт. Тагыраак айтканда, азыркы учурда сот системасы президентке көз каранды да. Себеби азыркы баш мыйзамдын 96 беренесинин негизинде Кыргызстандагы жогорку соттор өмүрүнүн акырына чейин иштейт деп жазылган. Ал эми жергиликтүү соттор, райондук соттор менен шаардык соттордун судьялары алардын аракеттеринде кынтыксыз иштеп турса иштейт, кынтык болгончо деле жумуштан алынат дейт. А кынтыксыз деген маселени дисциплинарный комиссия деп коет. Ошол карайт да. А дисциплинарный комиссия болсо президент тарабынан түзүлөт. Ошентип президентке көз каранды кылып койгон да. Ошентип азыркы системанын негизинде, жанагы Атамбаевдин мезгилинде иштеген системада соттор да президентке көз каранды, тартип коргоо
органдары да президентке көз каранды, парламент те бизге президентке көз каранды, өкмөт те бизде президентке көз каранды болуп калган да. Ошол системаны толук түрдө өзгөртүш үчүн анда бул кардиналдуу, олуттуу реформаларга барыш керек да. Андай реформаларга барса, анда абдан жакшы болмок. Анда Кыргызстанда чыныгы өнүгүү ошондо болмок. Тилекке каршы азыр андай өзгөрүүнү элдер күтүп атат. Мүмкүн мамлекет башчысы буга дагы бир саясий эрки жетип, мүмкүн ошондой кадамдарга да барат. Андай кадамдарга бара турган болсо, анда кыргыз элинин бактысы деп ойлойм да. Парламент чын-чынына келгенде өзүнүн милдетин аткара албай жатат. Анын эң негизги себеби парламентке болгон шайлоо коррупциялык, адилетсиздик жол менен өтөт. Себеби шайлоо учурунда жалаң гана колунда барлар, алар эми акчаны каяктан тапкандыгына да карабайт. Аткезчилик менен тапкандар келип калгандыгын көрүп атабыз. Криминалдын өкүлдөрү келип калгандыгын көрүп атабыз. Көрдүңбү? Ошондой жол менен келет. Андан кийин парламентке келгенден кийин алар элдин алдында жоопкерчилиги таптакыр жок. Шайлоо учурунда элдер партия лидерлери түзгөн тизмеге добуш беришет. Тандашпайт. Тандоо деген жок да, жөн гана добуш берип коюшат да. Ошондуктан парламентке келгенден кийин депутаттар өзү билгенин жасап атат. Бирок алардын бардыгы жана көпчүлүгү да, эми бардыгы деске болбойт, көпчүлүгү мыйзамсыз жол менен акча тапкандыктан президенттин колунда жанагындай текшерүү, көзөмөл жүргүзүү органдары бар да. Ошолор аркылуу келет дагы парламентти кысып коет дагы, анан парламент чимкирик, анан кийин жанагындай жаманаттар конуп аткан ошо да. Себеби саясий эрк жок. Тиги жактан басым болгондо эле дароо эле бир түндө эле позициясын өзгөртүп эле башкача сайрап калышат да. Бул деген чын-чынына келгенде абдан өкүнүчтүү көрүнүш да. Биз мына ушуга точка койбосок, анда Кыргызстан өнүкпөйт. Чындыгында мына эгемендүүлүк алгандыгыбызга 90 жылдан бери мына көрдүңүзбү? 30 жыл болуп атат. 30 жылда аябай көп өкмөт алмашты. Бирок Кыргызстанда мындай олуттуу өзгөрүүлөр, олуттуу реформалар болгон жок. Элдин жашоосу өзгөргөн жок. Тескерисинче тышкы карызыбыз аябай көп, 5 миллиарддан ашып атат да. Аны ким төлөйт? Аны Кыргызстандын эли, биздин жаш муун төлөйт да. Ошолордун баардыгын көрүп туруп, эл үчүн иштей турган мезгил келди деп ойлойм да. Азыркы шайлоо мыйзамын өзгөртпөсөк, өзгөртпөй туруп эгерде шайлоого бара турган болсок, анда дагы бир өкүнүчтүү болот да. Себеби парламентке дагы эле жанагындай мыйзамсыз жолдор менен байыгандар, өзүнүн кызыкчылыгы менен иштегендер келип калат да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө шайлоо мыйзамын өзгөртүш керек. Олуттуу өзгөртүүлөр киргизиш керек да. Бул дүйнөлүк системадан алып караганда шайлоо системасын жөн эле өзгөртпөйт экен бийлик башындагылар. Себеби бул система бийликтин башындагыларга аябай ыңгайлуу система да. Өзгөчө парламентте отурган жанагы депутаттар үчүн, парламенттеги соңку 2010 жылдан бери парламентке келген партия лидерлери үчүн аябай мындай ыңгайлуу саясий система да. Аны алар өзгөртүүгө барбайт. Аны өзгөртүш үчүн сөзсүз түрдө коомчулуктан, массалык маалымат каражаттарынан мындай белгилүү бир деңгээлде бир басым керек да. Талап керек. Ошондо гана шайлоо мыйзамын өзгөртүп, шайлоо мыйзамын өзгөртсөк, анда чыныгы профессионал, кыргызчасы адискөй, өз ишин билген, патриот жигиттердин, кыздардын парламентке келишине шарт өтөт. А парламентке адискөй адамдар келгенден кийин алар сөзсүз түрдө адискөй адамдарды өкмөттүн курамына бекитет. А өкмөткө иш билген адамдар келсе, анда экономикалык реформалар жасалат да. Мунун бардыгы ушул саясий системага, конституцияга, анан шайлоо мыйзамына байланганда, ошолорду биз коомчулукка жеткириш керек. Мына силердин каналдарга абдан чоң рахмат. Мына ошону жеткиргенге мүмкүнчүлүк берип атасыңар да.